Махабхарата же Бхаратанын тукумдары жөнүндө улуу жомок, укмуштуу чоң чыгарма. Ал болжол менен 200 000 саптан турат. Тактап айтканда, Илиада менен Одиссеяны кошкондо да андан 8 эсе чоңдук кылат. Ал эми биздин кыргыз элинин улуу эпосу Манастан 2,5 эсе кичинелик кылат жана 18 китепке бөлүнгөн. Биздин оюбузча Махабхаратанын мындай өлүмү дароо эле эмес, ал озеги аткаруунун көп кылымдык салтында жаралган. Эң кеминде 3 ирет редакциядан өткөндүгү жөнүндө эпостун тексти өзү күбөлөндүрөт. Чыгарманын кирүүчүсүндө поэманы Акылман Вияз чыгаргандыгы билдирилет. Андан кийин ал өзүнүн окуучусу Вайшампаянага айтып берген. Ал өз кезегинде падыша Жанимед жайга жыланды курмандыкка чалуу мезгилинде окуп берген эле. Анын окуусун Уграшравас угуп, дербиштердин өтүнүчү боюнча 3 жолу Наймиш токойунда айтат. Поэманын алгачкы көлөмү жөнүндө чыгарманын өзү кабарлайт. Биринде 8800 саптан турат десе, экинчисинде 24 000 саптан деген версия айтылат. Эпостун өзүнүн бул санына карап, азыркы изилдөөчүлөр анын түзүлүү же жаралуу стадиясын бир нечеге бөлүштүрөт. Бхаратанын алгачкы текстин Махабхаратанын кошумчаланган жана салттуу текстинин салыштырмалуу түрдө болуп көрсөтүшкөн. Махабхаратанын жаралуу мезгили болжолдуу түрдө 7-8 кылымда, тактап айтканда биздин эрага чейинки кылымдан биздин эранын кылымына чейинки аралыкты камтыйт. Эпостун өзүнүн аталышы жана анын мазмуну билдирилгендей, Махабхарата бул баарынан мурда Бхарата уруусуна таандык патышалык эки уруктун Каурава менен Пандаванын ортосундагы бийлик үчүн күрөш жөнүндөгү көркөм баяны. Алардын ортосундагы кан төгүлгөн бул майданга Түндүк Индия мамлекети жана калган дээрлик бардык уруулар катышкан жана андагы баатырдык сүрөттөөлөр улуу эпостун жаралышына түрткү берип, кийинки муундардын эсинде көпкө сакталып калды. Мындагы салгылаштын себептери жана салгылашуунун өзү тууралуу эпоста мындайча айтылган. Бхарата өлкөсүнүн борбору Хастинапур шаарында өзүнүн улуу агасы Панду өлгөндөн кийин куру урусунан чыккан сокур падыша Чиритаршанын бийлиги өкүм сүргөн. Пандунун Кунти жана Мадри деген эки аялынын Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула, Сахадева деген 5 уулу болгон. Башкача айтканда, алар пандавалар деп аталышкан. Ал эми Дхритараштранын Гандхари деген аялынан 1 кыз жана 100 уулу төрөлгөн. Алар Кауравалар деп аталган. Падыша айрыкча өзүнүн тун уулу Дүрөтханды өтө жакшы көргөн. Пандавалар менен Кауравалар Дхритараштранын сарайында бирге өсүп, бирге тарбияланышкан жана алар өздөрүнүн илимди, искусствону жана аскерий ишин таануусу боюнча даңкталышкан. Качан гана алар эр жеткен мезгилде алардын насаатчысы Брахман Дрона өзүнүн тарбиялануучуларына көптөгөн атактуу адамдар жана жалпы эл катышкан аскердик мелдеш өткөргөн. Каураваларда, Пандаваларда атуу, фехтование, чокмор чабышуу, согуш арабаларынын башкаруу чеберчилигин көрсөтүшкөн. Бирок бардык учурда Дронанын сүйүктүү окуучусу Арджуна өзүнүн чебер кыймылы жана тайманбас күчү менен алдыга сурулуп чыккан. Бул чыгарма акыркысында 5 бир тууган Дхритараштра, Гандхари, Хунтулар да каза болушат жана бир гана Юдхиштира гана аман калат. Акыры ал да бейишке барып өзүнүн жаны менен коштошот. Махабхарата жалпысынан дал ушундай аяктай. Поэманын негизги сюжети анын 4/1 бөлүгүн гана түзөт. Калган 3 бөлүгүн башка баянга кошумча эпизоддордун арасында ар кандай көлөмдөгү мифтер менен легендалар, аңгемелер менен тамсилдер, моралдык окуулар менен уламыштар, философиялык трактаттар бар. Атап айтканда, Нал жөнүндөгү уламыш, Савитри жөнүндөгү поэма жана башкалар орун алган. Махабхаратадагы кошумча тарых негизинен бүткүл индиялык мифологияны кайрадан айтып берет. Мында Анги, Индре, Варуня жана Вай өңдүү эски кудайлар жөнүндөгү мифтер, байыркылардан куулуп чыккан Вишня, Шива жана Брахма өңдүү жаңы кудайлар жөнүндөгү мифтер, бизге мурдатан белгилүү Ташкын суу жөнүндөгү миф жана Асыл Акылман жөнүндөгү мифтер орун алган жана алар көркөмдүк жактан өз алдынча кызмат аткарып турат. Бул Махабхаратанын мазмунун жаңы негизде бекемдейт, анын көркөмдүк биримдигин камсыз кылат. Поэманын энциклопедиялуулугуна карабастан, Индия элдик макалында Махабхаратада эмне жок болсо, ал Индияда жок деп айтылат. Демек, бул байыркы Индиянын көркөмдүүлүгүн, экономикасын, маданиятын жана адеп ахлагын баяндаган баалуу чыгарма болуп саналат.